Санкт-Петербургда жүргүнчүлөрү бар автобус сууга кулады. Санкт-Петербургдагы Мойка дарыясына жүргүнчүлөрдү ташып бара жаткан автобус кулап кетип, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар боюнча автобус 2 автомобилге урунуп, дарыянын жээгиндеги тосмодон өтүп, сууга кулаган. Полиция автобуста 20 чакты адам болгонун билдирди. Учурда жүргүнчүлөрдү куткаруу иштери улантылып жатат. ТАСС 1 адам каза таап, 5 ооруканага жаткырылганын билдирди. Полиция айдоочу кармалып, ага карата кылмыш иши козголгонун жарыялады. Булак бара келди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Калугада дрон чалуулунан мунай заводунда өрт тутанды. Орусиянын Калуга облусундагы мунай иштетүүчү заводко дрондор менен чабуул жасалды. Алгач бул тууралуу 10 майда сот телеграм каналы жергиликтүү тургундарга таянып жазды. Маалыматка караганда алар дрондордун үнүн көп өтпөй мунай заводунун аймагынан жарылуучулардын үнүн угушкан. Башка да бир катар каналдар мунай заводунда тутанган өрт делген видеолорду таркатышты. Калуганын Бердиктүү нөмөттөгү диспетчерлик кызматы заводдогу өрт өчүрүлгөнүн билдиргенин Кремльчил Ридовка телеграм каналы жазды. Орусиянын коргоо министрлиги 10 майга караган түнү 5 дрон абадан атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алардын 3-өө Брянск облусунда, биро Белгород, дагы бири Москва облусунда кулатылган. Мекеме алардын баары Украинаныкы экенин айтты. Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларды расмий комментарийлебейт. Москва Украинага ири масштабта согуш ачканы Орусиянын аймактары утур-утур аткылоолорго жана дрон чабуулдарына туш болуп келет. Жыл башынан бери Орусиянын 10дон көп аймагында 15 мунай заводуна дрондор менен кол салынган. Росстаттын маалыматына караганда Орусияда мунай чыгаруу 14,3%га кыскарды. Булак азаттык. Мечиттин курулушуна топтолгон акчаны уурдаганга шектүү изи суу электе кармалды. Кадамжай районунун Исхак Болоткан айыл аймагынын Таштөбө айылындагы Зиябидин Ажы мечитиндеги курулушка топтолгон 67.500 сом акчаны темир кутудан белгисиз атуулдар уурдап кетишкен. Бул факты уурулук менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын Исхак Болоткан айыл аймагынын кызматкерлери тарабынан бул кылмыштын изи суу электе мурда сот жообуна тартылган. Лейлик районунун 31 жаштагы тургуну Кадамжай районунун аймагынан кармалып, уурдаган акчаларын Зиябидин Ажы мечитине өткөрүп берди. Учурда уурулукка шектелип кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Серепкежи.